Урматтуу көрүүчүлөр, Актала ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул көрсөтүүдө Актала районунун аймагында суу чарба курулуштары тууралуу берүүнү сунуштайбыз. Суу өмүр булагы деп элибизде айтылгандай, суусуз жашоо жок экендиги баарыбызга белгилүү эмеспи? Өзгөчө сугат суусу тартыш болгон Актала районунда миңдеген дың жерлерди өздөштүрүү маселеси бир кездерде абдан көйгөйлүү болгон. Өздөштүрүлбөй калган дың жерлерге суу чыгаруу менен элибиздин жашоосун жакшыртуу максатында ошол кездеги район жетекчилиги республиканын суу чарба курулуш компаниясынын башкы директору Асан Кожомкулов башында туруп, мелиорация жана суу чарба министри Мераждин Зулпуевтер менен биргеликте Ала буга насостук станциясын, Чегиртке каналын, Жергетал станциясын жана Жашыл Талаа насостук станцияларын курушуп пайдаланууга беришкен. Булардан сырткары райондун аймагында көптөгөн БСРлер же суткалык сугат суусун жөнгө салуучу бассейндер курулган. Атап алсак, Жогорку Май айылында Топтерек, Көрбулак БСРлери, Куртка айылында Кара Талаа Дюкере, Баятовта Келтечап, Кара Суу БСРлери, Кара Бүргөн айылында Көк Колот, Кара Бүргөн БСРлери, Жергетал айылында Карды Жарык БСРи, Коштөбөдө Ойбеде БСРлери курулган. Бул суу курулуштарынын бүткөрүлүшү менен кылымдардан бери суу чыкпаган, өздөштүрүлбөй келген дың жерлер сугат жерлерге айланып, элдин жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн бирден бир себеп болуп, керек болсо бүгүнкү күнгө чейин да райондун эли пайдаланып келишүүдө. Өзгөчө баса белгилей кетчү курулуш бул Ала буга суусундагы Ала буга насостук станциясы болгон. Анткен себеби Ала буга суусунун агымы башкарууга абдан татаал болуп, баштапкы курулуш иштерин жүргүзүү кыйынчылыкка турган. Атайын адистердин суунун агымын изилдөөлөр менен дарыянын астынан өтө тереңдикте бетон куюп, анан калган курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Чындыгында мындай бийиктиктен агып түшкөн агымы шар, буркан-шаркан дарыяга курулуш иштерин жүргүзүү республикада сейрек болгон. Негизинен курулуш 2 этаптан туруп, биринчи этабы Коштөбө айыл аймагынын, экинчи этабы Жергетал айыл аймагынын эчендеген жылдар бою какырап жаткан 2000 гектарга чукул дың жерлерин өздөштүрүүгө багытталган. Ленин Алпасlan Көчөгөге бияка. Жолдош Нарбаев бияка келгиле. Бекжан аке сүйлөй тургандар. Мына бүгүн жолдоштор, Ала буга насостук станциясынын биринчи очеретин эксплуатацияга берүүгө убакыт келди. Өзүңүздөр билесиздер, биздин район мал киндиктүү мал чарбасы экономиканын 90-95% түсөт. Мал чарбасы кандай көтөрүлсө, элибиздин турмуш тиричилиги, шарты, маданияты, жашоосу ошого жараша болот. Ал эми мал чарбасы болсо түздөн түз жолдоштор. Талаачылыкка, дыйканчылыкка байланыштуу. Мына ушул бүгүн райондун дыйканчылыгында, талаачылыгында, башкача айтканда экономикасында, мал чарбасында укмуштуудай чоң окуя болуп отурат жолдоштор. Мына Чүй зонасында, Чүй областында, Ысык көл областында, Нарын областында мындай жакшынакай курулган, абдан татаал сууга курулган объекти жок жолдоштор. Мына ушул иште биз айтып коюшубуз керек. Bir артыкчылык менен иштеген жолдоштордун атын атап коелу.
Ana kolonanın начальниги Аларча ПМК'сının начальниги жолдоштор. Мудрик Владимир Шумилович, участканын начальниги Валерий Семенов, өзүңүздөр билесиздер, көп жылдан бери конуп түнөп иш жерден кетпей жашап иштеп жүрөт. Бригадир Сакеев Бек Турсун, бульдозерист Жуйко Михаил Назарович, экскаваторщик Рябиченко Николай Васильевичтер жана көпчүлүк ушул сырттан келген райондун ичинен колго алышылган жигиттер, кыздар, уландар жакшы иштеп беришти. Мына ушуларды сиздердин атыңыздардан, райондук советтин президиумунун атынан, эки колхоздун правлениясынын атынан, жалпы эле райондун эмгекчилердин атынан кызуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул жерден айта кетели жолдоштор, сиздер бизге мейманга бүгүн ушул ачык митингге кимдер келди деп отурасыздар го? Жолдош Ашыралиев, Кемел Жакеш, бул кишини жакшы билесиздер, баардыгыңыздар тааныйсыздар. Областтан баштап айтайын, партиянын областтык комитеттин биринчи секретары мына жакында шайланган жолдош Исхак Шейшен Жумабек катышып отурат. Республикадан бир топ жолдоштор келди. Ушул ишти баштап, ушул иштин автору, ушул ишти баштаган киши, аягына чейин чыгарганга чейин мына ушу бүгүнкү күнгө чейин күрөшүп келген биздин республикада курулуштун аксакалдарынын бири, бирөө болсо ушу киши, экөө болсо биринчиси мына Асан Кожомкулович келип катышып отурат. Кол чаап коелу жолдоштор. Бул киши ушул Асан Кожомкулович эмгек жолун институт бүтүп келгенде 56-жылы ушу биздин ООСто главный инженер, андан кийин начальник болуп иштеп кеткен экен. Yemi bağlar mensilerimizde 90 yaşa çıktım. Mınday su çıkarıp vergende ömrümünü görgen emesmin. Ben bu kalım, batağım görmegen yerde su çıkarıp vergendiğine hocam kulüpten kömür atılığını bölgeceğiz. Mınday yerden iki sefer su çıkarıp verdi. Mamınday yardım aslanda su çıkarıp verdi. Mamınday sudan bile su çarpan alavadan su çıkarıp verdiğine ben de rahmatçığım aytamın. Maaşı vuravat bu işi. Merinleri Bekcan Ake'ye veriyoruz. Geliniz Bekcan Ake. Yani kaç bundan durmaydı. Ana bugünkü mitingde yalpı elder, yurtlar, ağa, yini, ağa tuğanlar barın durasın. Bu yerde başkarıp durgan töbelder, mundayınca çoğundur. Ben bu çoğundurgu çoğun razımın. Kavuşul işti başlagan ısılar. Bolmasa üstün koldan eşliğe gelmektedir. Ben 78 yaşa geldim. Toplamışı 80'ge çukurda kaldım. Buna bu pusun talasına okşur su çıkarttır, hiç kim öyle konumuzlar. Biz de öyle konumuz. Buna onda bu kovran degen yeri var, olsuma köprünce oracağında oşuğa çekinler, yeginler yatırım. Yer. Buna yerini küldötüp tekkeyi makmaldım çatına çeyin, bargana kaldım, ben görüp duram. Bana o kocam kulu, soluk buyum. Da biliyorum, unutup kaldım. Uşular Nursayev, Aşırali, Uşularga çın diyen soğuluk vereli,
baktı tağlaylı olsun, ırız teşiktü olsun, bala çakası. Neren yap yakşılığa dağı şundan joğuruq kısmatqa götörülsün. Men şunu ayta, andan keyin bir davra ayta turgan sözüm. Mana bu yağında jasadыңар. Mana bu yaqadagı Joldoş Kocamkulut, mana bu yağınadağı Mao ilelin orkosuna dağı ança-munça bir salım koşkunun aylanayın. Bul aktalardan tusun tatkan ekesin. Oşon üçün bir yaka içine köngül burup atasın. Dağı şunday bir köngülüngdü burup koygunun. Ne de şunu dileyim de surayım. Bugün biz Aktala elinin kılımдар boyu engsep, Kudaydan tilep, samap kelgen oyu işke aşılıp jatat. Mına şoğa biz üye olup oturabız. Başkaça aytkanda Alabuga suusun bu jonda жаткан bizi 4000 gektardan aşık jerge hökümetimizin jardamı menen su kızmatkerlerinin, kuruluşçuların jardamı menen 100 metreden büyük jerge çıkarıp boş kakırap жаткан jerge su berip oturat. Mına şoğa da böyle oturabız. Orası aytkан 12 ay sarı dedi. Sebebi жерден жолдор сайып кетти. Alabuga suusu adam Dağıstan, mal Dağıstan, karış aytkanbız deyip bunu aldı abdan tatal болып çıktı. Oşun için biz Moskvadan çoğun akademik, profesör, doktorlar da geldik yerge. Oşuların заключениясы негизинде göğü çıktı, kurbaş gerek dedi. Göğü var, kurabız dedik. Bırak biz büyük oşu kıyınçılıktın barını esep kalıp şu болады eкен деп, ушундай болуп башталганын тарыхы ушундай. Assalomu alaykum agınlar amanbı. Elibizдің atынан sizlerge aytam salamdı. Tirlik berip jandarga tunuk sular jaraldı. Juup tazalap getirip adal kırıp aramdı. Usul turmuş gelbese ötmökbüz takır karangı. Su çağırgan jerime kamkorduk jasap elime. Çoğun rahmatayka aytanım. Mau Avarcanın piyamkasının eline. Hiç kimge eze vermegen Alabuga dairası bağını beldin güçünü bögörtü yerdi karaçı. Yetişpeyeceğim çırt maldarga elimnin getken aylası. Su bana peldi yerdi de kuttu olsun usul su elime tiyip paydası. Курулуштун экинчи этабы бүткөрүлүп, пайдаланууга берүү үчүн анын ачылышына республиканын премьер-министри Турсунбек Чыңгышев келип катышып, куруучуларга, район жетекчилигине жана жергиликтүү тургундарга ыраазычылыгын айтып, ийгиликтерди каалап кеткен. Быйылгы жылы курулуш токтоп калмак, акча тыйын бөлүнбөй токтоп кала турган болгондо мына биз Жолдош Жолдобек экөөбүз Турсунбек Чыңгышевка кирип, жатса ала жатса 15 миллион сом акча каражатын бул киши бөлүп берип, ошондон улам мына бүгүнкү турмушка келип отурабыз. Абдан жакшы иш, ошон үчүн бул кишиге рахматтап коелучу. Биздин мейманыбыз Чыңгышев. Урматтуу Актала туугандар, урматтуу жерлештер, агалар, инилер, аталар, апалар, карындаштар. Мына бүгүн жерлерде жакшынакай окуя болуп отурат. Алабуга насостук станциясы ишке кирип, жериңерге жер кошулуп, байлыңарга байлык кошулуп, айыңарда той болуп отурат. Мына Аскаракан сүрчүк бакталай каалап кой деп айттылар. Ошондуктан айтып койдум. Белгилей кетчү жагдай, ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Турдакун Усубалиев аталган курулуштан кабардар болуп, жеринде келип таанышып, татаалдыгына карабай, эл үчүн жасалган ишке ыраазы болуп кеткенин айта кетпесек болбос.